Даун синдрому менен жашаган Сапарали аттуу баланын Туркиядагы жарышка катышкан видеосу социалдык баракчада катуу талкуу жараткан. Мында өзгөчө спортчу узакка чуркоо боюнча мелдешке катышууда. Аны сүрөөнгө алып, чогуу чуркаган тарбиячысынын аракети эл аралык мелдеште көрөрмандарды таң калтырган. Biz бұл жақтан балдарды алып Турцияға барып келдік. Аябай кубанычтабыз, эмоцияларыбыз аябай башкача. Жеткире албайбыз, бул сөздөр менен жеткире албай атабыз биз азыр. Бул жерден балдарыбызды алып барып өтө жардам бердик. Даун синдрому бар балдар Түркияда өткөн эл аралык мелдеште ийгилик менен кайтып келишти. Кыргызстандан 16 өзгөчө спортчу 10 мамлекет катышкан сууда сүзүү, жеңил атлетика жана стол тенниси боюнча спорттук турнирге катышышкан. Жыйынтыгында 3 бала алтын медаль жеңип алса, калгандары да байгелүү орундарды багындырды. Саңа аябай жакта кызым, сен эмне утуп келдиң? Кана көрсөтүп койчу медалыңа. Биз кандай медаль утуп келдик? Алтын медаль утуп келдик, а? Канчанчы местен алдың сен чуркап? Биринчи месте, а? Кызымын эжекеси Жылдыз Туратбековага, тренер агай Ырысбекке терең ыраазычылык билдирем. Эми мындан нары дагы мен ойлонуп атам, бир эле ушул жеңил атлетика боюнча эмес, теннис, сууда сүзүү боюнча немеге берем деген ойдомун да, эми бөлөк дагы ушундай спорттун бөлөк түрүнө. Буюрса ал жактан өлкөлөрдөн келген балдарды көрүп, ошо өлкөлөрдүн балдарга кандай камкордук көрүп атканын, берип атканын көрүп, бизде аябай чоң ойлор менен, ошондойлор менен келдик. Буюрса булар дагы өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, булар дагы бир ийгиликтерди жарата ала турганын тастыктай алдык деп ойлойм. Даун синдрому бар балдар ата-энелери тарабынан түзүлгөн коомдук кайрымдуулук фондунда тарбияланышат. Түштүк аймактагы жалгыз борбордо өзгөчө балдар түрдүү иримдерге катышып, спорттун бир нече түрлөрү менен машыгышат. Мында кезекке жазылгандар жүздөп саналган менен аларды кабыл алууга бир бөлмө тардык кылууда. Мекеменин жетекчиси мамлекет көңүл сыртында калтырып, колдоо болбой жатканын айтууда. Мондой эл аралык деңгээлге алып чыгып жатканда көптөгөн баягы үйүндө алып отурган ата-энелер эми ачыкка чыга башташты, кайрыла башташты, менин балам дагы катышат эле, менин балам дагы окут эле деп уже келе башташты да. Бирок биздин имараттын мүмкүнчүлүгү аз болгонуна байланыштуу биз аз эле баланы кабыл алабыз да. Биз көптөгөн ата-энелерге жанагы отказ берүүгө мындай муктаж болуп атабыз. Ошол эле учурда азыр биз спортко басым жасагандан кийин спорт менен машууга такыр бизде шарт жок. Даун синдрому бар балдарды жаңы имаратка көчүрүү талабы буга чейин дагы бир нече жолу көтөрүлгөн. Учурда аталган борбор ижарада Ош шаарынын аймагында турушат. Буга чейин мурдагы мэрлер Талайбек Сарбашев, Алмаз Мамбетов да имарат менен таанышып, жер маселесин чечип берүүнү убадалаган менен жыйынтык болгон эмес. Мэрия социалдык мекеме салууга калаада жер тартыш экенин айтып келет. Асия Сыдыкова, Кымбат Абдисамат уулу, Регион телеканалы, Ош.